Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ибарат Борбору тарабынан даярдалган Маданият майданы көрсөтүүсү түз эфирде. Төкмөлүк элдик өнөрдүн туу чоккусу деген темада бүгүн сөз кылабыз. Төкмөлүктүн алыптары жеңи жок Токтогул, Барпы, Калык, Арстанбек, Осмонкул өткөн бул дүйнөдөн. Бул улуу төкмөлөрдүн айткандары кыргыз эли үчүн рух дөөлөт азыгы болуп түбөлүккө кала бермекчи. Ушундай улуу мурасты аркалап келе жаткан таланттуу төкмөлөрдөн уучубуз кур эмес. Бүгүнкү биздин түз эфирдеги маегибиз мына ушул төкмөлүк өнөр тууралуу болмокчу. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин түз эфирге келишкен меймандарыбыз менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, Ак таңдай акындар ордосунун негиздөөчүсү, төкмө акын жана обончу Абдывали Акимбеков. Ошондой эле кийинки мейманыбыз Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук филармониясынын эл шайырлар тобунун ырчысы Кенже Көбөкова. Ардактуу меймандар, биздин бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүзгө кош келипсиздер. Анда эмесе биз маегибизди баштаарынын алдында түз эфирдеги телефондук байланыштарыбызды кайталап өтөйүн. 65 42 33, 65 42 34 мына ушул телефондор аркылуу биздин бүгүнкү темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, сунуштарыңыздар болсо байланышка чыксаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы кеп тизгинин мен Абдывали мырзага узатсам. Мына ушул биздин түз эфирге келип аткандан кийин баягы төкмөлүктүн салты боюнча элиңиз менен саламдашып аласызго деп ойлойм. Жакшы болот. Assalamu aleykum Alatuluk kalın jurt. Havalkı büyük narkıken andan altı zırda bereyim. Kıtı yerden zalında kılımdık bolgun bağına. Ata baba salt eken andan ırda persin barına. Tek hamman astın canından ıramandındır çulu. Sayrap gelgen emes be Kalıgul menen Arslanbek. Altların ayköl elimden kızıl tildi Kırgızga kayrap kelgen emes be. Geçe gün ötkön zalkarlar Tobulgulu Toktogul Eşmanbet menen Kalıktar kalkın üçün kızıl til. Geçen söz bermetin ayanbay arnap kelgen emes be. Bermetin sözdün atalar kandap kelgen emes be. Ayköl manas atağın bolbosa sayakbay menen sagınbay terip kelgen emes be. Emin altları geçegin ustatım atam burkan baş bolup geçegin aşıradı tuğanbay estebestey akınlar ekeli kızıl tiline toktosunday bulbullar alar alatonun karalap alar ırdap kelgen emes be. Osmonkul menen Kalıktı toktunalı bolbosa İsmaildar akınlar alar Hançalagan jergene alar kezip gelgen emes be. Ustatım aşıralı tuğanbay geçegi tayır beklegen akınlar alardın ay tuğan menen akın var. Antenin ebelektey jaş bala burkandım bolgun balası. Oşolar ötkörgen uşul komuzda alar sayratıp gelgen karaça. Kadimki Kuday bergen doy doğuştu güldötüp gelgen emes be. Gün östü jakşı konuştu bugün madaniyat maydanda sayrap bersem jalpına Alato Kırgız halkıma. Mınan eki birde karaçın el sıylagan kızlarım olturup turat janımda. Eme kızıl til degen uşunday Kuday talan kadimge önördü bergen emes be. Anın terip jürgün çağыбыз kança kança jemişin. Antkene atalar başlap gelişse kança kança karaçı dairası bolbosa dengisin. Biz bolson koşolordan tamçыбыз uzatıp kele jatabız. Ulu joldun saltına götörüm dep turamın gökölögen Kırgızstan önördüm biyik barkına. Oşol üçün baştalgan saltın menen tuğandar mına buyursa bir saattay kalkına sayray turgando çağыбыз. Emi kuvanıp jatkando çağыбыз. Uşul kut bolsun elim barına bugünkü bizdin
бүгін күнібіз, емі сүйдім қандай сұру берсің да, ар бірін қабыл алайын, өнерім менен қырғызса, өзгөчө бүгін жағайын. Ант келі қалайық қалқарача, ала толық ел көрөт, жеті дуван қарачың ерке қаял тең көрөт, жанымда бұлбұлдай болып сайраған, кенжедей болған қызыбыз, ашқа татым тұзыбыз, бұйырса сайрап береттің еліме, емін ұзатпайын кебімде, ұзартайын ар жағын, анан көрейін дечі қалғанын. Ошол Құдай Тааламдын бұйрығын қалату қырғыз қалқыма, өмірден ошол өткенше келіп тұрат сайрағын. Бар болуңуз, үйүңүзгө бара келди. Мына ушундай ыр берметтеринен кийин мен сизге мындай суроо бергим келип жатат да. Бул төкмөлүк өнөр, бул үйрөнүп алуучу өнөр эмес, бул тубаса талант болуш керек да. Анан сизге ушул төкмөлүк деген өнөр каяктан келген? Эң туура бүгүн эң оболу ушул жалпы Кыргыз улуттук каналынан кыргыз элибизге адегенде эле ошо ыр менен баштатып олтурдуңуздар. Ошол чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен бул төкмөлүк өнөр деген те кылымдап кыргыз элибизге Кудайдын берген белеги. Үч кыл комузду эгерде аталардын өнөрү болбосо, ата бабадан уланбаса, бул өнөрдү алып келиш кыйын. Албетте мен ушул чокусу бийик чоң алай жергесинде биздин чоң аталарыбыз чоң комузчу акындар болгон. Өзүмдүн атам Бурхан ырчы дагы жалпы ушул Атбай кыргыз журтчулугуна таанымал төкмө, ырчы, обончу, чоң аткаруучу болгон. Ошол улуу атамдын өнөрүн улап, андан кийин мына биздин залкарлар азыр эле ырдап кеткен ушул Ашыралы Тууганбай аталардын таасири, Эстебес аталардын таасири, бал тилдүү барпы апыз менен ошо жандашып жүргөн барпы апыздын шакирти Тайырбек төкмөнүн ушул бизге берген батаасы менен азыркылар эле ушул биздин Исак Барпиев деп коебуз, биздин Аксыда Рахматулла Козыкеев деген бар. Мына Көлдөн биздин Касманбетов Сапарбек аксакалдар, же болбосо мына биздин кыргыздын залкары атанын уулу Замирбек төкмөдөн алган бул чоң кенч, ошол улуу салтты улап келген чагыбызда. Анан негизи баягы аккан арыктан суу агат демекчи, өзүңүздүн атаңыз дагы төкмө акын, ырчы болгон турбайбы? Ошол нар жактан Кудайдын берген өнөгү. Мен атамдан келген өнөр бул. Мен кийинки суроону Кенжеге берсем, Кенже мына ушул төкмөлүк деп бүгүнкү сөз кылуучу маегибиздин өзөгү ошо төкмөлүк өнөр тууралуу болуп жатат. Анан сиз деле колуңузга комуз алып ырдап жүрөсүз. Анан негизи төкмөлүктү кандай баалайсыз? Мен негизи бул төкмөлүктү аябай баалайм. Себеп дегенде бул төкмөлүк ар жактан келе жаткан, ошол моментте ырдай турган өзүнчө бир Алла Таалам берген бир өнөр болуш керек. Биз эми ырчылар жаттап ырдап, мисалы ошол эле дастаны, санаттырларды, секетпай ырларды биз өзүбүздүн жаттообуз менен же ушундай эме менен ырдап жүрбөйбүзбү? Анан бул төкмөлүк өнөрдү өнөрлөрдүн эң бийиги го деп ошентип эсептейм да, эң бийиги деп эсептейм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен Абдывали мырзага дагы бир суроо берердин алдында бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасын да бир жолу кайталап өтөйүн. Бүгүнкү биз маек кылып жаткан темабыз төкмөлүк элдик өнөрдүн туу чокусу деп аталат. Мына ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо 65 42 33 65 42 34 мына ушул телефондор аркылуу байланышка чыгыңыздар. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Анда эмесе кеп кезегин андан ары улайлык. Абдывали мырза, айтсаңыз, мына биздин билишибизге караганда Ош шаарында ак таңдай ырчылардын ордосун, акындардын ордосун түзгөн экенсиз да. Ушул ордону түзүүгө эмне себеп болду? Ошол эл ичинен чыккан, жаштар арасынан чыккан ошо төкмөлүккө деген баягы жаштардын мамилеси кандай экен, шыгы кандай экен, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Эң туура ушул бир суроону бердиңиз. Биздин ушул кыргыз журтчулугубузда баштагы союз маалында деп айтсак жарашат. Ошондо жалпы эле ушул кыргыз журтунда биздин 4 төкмөбүз бар. Андан кийин кыргыз элинен акын чыкпайт. Кыргыз эли ушуну менен баягы өнөрүнөн куржалак калат деген сөздөр болгон да, ар кандай сөздөр болуп, бирок биздин элибиздин уурчу кур эмес. Ошол эле союз, биздин баштагы 15 союз мезгилинде эл ырчысы Эстебес акындын 60 жылдык мааракеси өткөн. Анан ошол мааракеде биздин 60 акын топтолуп бир чоң айтыш өтүп. Андан соң мына 92 жылы дагы кыргыздын бир чыгааны
Руханият ассоциациясынын президенти, ошол мезгилде Маданият министрлигинде ошол министр болуп иштеген Акын Токтосартов агай ошол чоң айтыш өткөргөн. Боз жорго коюп алдына биздин ушул айтыш кыргыз элибизде ушул баштагы мезгилде биздин ата бабаларда боз үй ичинде же болбосо тоолордо элдин ичинде бул айтыш болуп келген болсо, ошол чоң айтыштын деңгээлин ошол Акын Токтосартов агайыбыз 92-жылы Тайырбек Төкмө боз жорго минип 60 акын топтолуп, ошондо жаңы биз баламалы эле мындай айтканда жаңы тайлар келип кошулганбыз. Биз менен курбу курдашсыңар эле 1-2 жаш айырмабыз бар. Майра Керим кызы маркум ошол мезгилде чыккан Абдулда Нуралиев деген агабыз ошондо бир көкөлөп чыкты. Козукеев Рахматулла деген агабыз. Мына азыр элибиздин чыгаандары болуп калды. Биздин Амантай Саргашка ошол мезгилде биз ошол мезгилде ырдап чыкканбыз да, ошондо мен Демек ошол убакта тушообуздар кезилген экен да. Тушообуз ошондо кесилип, анан ошол 92-жылы мага чоң таасир калтырып, анан 94-жылы ушул Актаңдай акындар ордосун биз неге бизге жарашпайт кыргыз элибизге ушул төкмөлүк өнөрдү жандандырып, ошол өнөрдү алып чыксак деген бир чоң максат менен 94-жылы Ош шаарында ушул Ашыралы Айталиев, биздин Тууганбай атабызды ушул Исак Барпиев деген аксыда чоң акын бар. Ошол Тайырбек Төкмө көз тирүү кезиле Токторбай Султан деген аксакалдар деги эле ошо жалпы кыргыз журтубузда ушул өнөрдү бир пайдубалын курсак деп пайдубалын түптөгөнбүз. Андан кийин мына биз эл аралык, райондор, облустар аралык акырын өткөрүп келдик. Анан мына 2001-жылы Бишкек шаарында биздин кыргыздын дагы бир чыгаан азаматы Садык Шернияз айтыш коомдук фондун түзүп, мына акындык өнөр өтө бийик деңгээлге чыкты десек жаңылбайбыз да. Анан акындык өнөр азыр ошо күлүктөн күлүк чыгып, акындык өнөр баягы баркталып, даңкталып дегендей ошо эл ичинен чыккан мына Алы Туткучев, Азамат Болгонбаев сыяктуу акындарыбыз баягы төбөсү көрүнгөн, өзүңүз арасында барсыз. Анан негизи эле ошол жана сиз уюштурган Актаңдай акындар ордосу Ош сергесиндеги деген ошондо дагы ошол акындардын деңгээли кандай болуп жатат? Азыр көтөрүлүп жатабы? Албетте бул акындык өнөр бул сатып ала турган буюм эмес, же болбосо акылдык өнөрдү күндө окута турган, үйрөнүп ала турган өнөр эмес, кесип эмес да. Шык керек, бул ар жактан Кудай бербесе акын болуу кыйын. Мына биздин Жалал Абадта дагы Жестаңдай акындар ордосу уюшулган. Ал жерде Рахматулла Козукеев деген элибизге белгилүү инсан жетектейт. Биздин түштүк жергесинде кыргыз жергесинде бизде телекөрүүчүлөрүбүз байланышка чыгып жатат. Азыр аны кабыл алалык дагы, анан ушул маегибиздин үзүлгөн жеринен улайлык. Саламатсызбы? Телефондук байланыш үзүлүп калды окшойт. Анда биздин ушул төкмөлүк өнөргө далалат кылган азыр жаштарыбыз абдан арып кетти. Мисалы айталык, биздин мына Алы, Элмирбек, Жеңишбек, Амантай ушундай биз барктуу нарктуулар менен даңктанып жүрсөк, мына жакында эле Ош шаарында эл аралык деңгээлде чоң айтыш өттү. Биздин ошондо Актаңдай акындар ордосунан Ыдырыс Айтыбаев деген жаш жигитибиз мына сурула чыгып келди. Кандай өзгөчөлүгү бар экен ал баланын? Өзгөчөлүгү ал баланын башка акындардан өзгөчөлүгү мына 5-6 тилде ырдады. Кайсы тилдерде? Маселен ошол жерде англис тилинде ырдады. Ошол жерде түрк тилинде кошуп ырдады. Ошол эле жерде орусча ырдады. Комуздун коштоосунда биздин ошол азыркы Актаңдай акыныбыз Алы экөө айтышып, Алы өзү таң калып атат. Бул керемет кайдан чыккан деген маселе да. Мына эл бар кезде бул бала Ыдырыс деген бала ошол Актаңдай ордосунан тапталып чыккан балабы? Бизде ошол жерде жүрөт. Бул жигит өзү кесүү мугалим. Актаңдай акындар ордосунда бизге аралашып жүрөт. Анан негизинен бул жигит ушул бир чоң көчтө мугалим болуп, ал жерде бир чоң мектепте завуч болуп иштейт. Жанагы билими бар жактан чыгып атат да, билимин ар жактан терең, анан Кудай тааламдар жагынан чоң өнөр берген бул жигитке. Мисалы ошолордун катарында эле биздин жаш жигиттер азыр Жалал Абадта Нурлан деген жигитибиз бар, Маматкадыр деген жигитибиз бар, Ошто биздин Жеңишбек деген жигитибиз бар, мына Баткен тараптан биздин Ильяс деген жигиттерибиз чыгып келип атат. Кыздарыбыз бар, Кудай кааласа. Мына ошолор чыгат. Эл бар кезде чыгат. Мына азыр бизде кыргыз жергебизде 7 дубандан акындар сурулуп чыгып келип атат. Кудай буйруса дагы чыгат. Буйруса биз ошол максатыбыз бул жалпы элдеги түгөнгүс кечти дагы жаңылап берүү. Демек акындардан уучубуз кур эмес, дагы тапталып учуп чыгышат экен да, жакшынакай акындар эл алдына чыгат деген.
тилек бар экен да. Буюрса жакшы тилектерибиз бар. Кенже сиз дагы айтсаңыз, мына сиз дастан айтып жүрөсүз өзүңүз да, анан негизи ушу төкмөлүккө мындай кандай десем, ошо төкмөлүккө бир аракет кылып же болбосо мындай шыгыңыз жокпу? Негизи ар бир эле аткаруучу ырдап жүргөн аткаруучулар сөзсүз түрдө бир төкмөлүк чоң жөндөмө болбосо дагы мен ырдап атканда кээде тамашалап ортосунан кошуп ийген жерлерим бар. Бирок негизи ушу мен өзүм негизи жеке оюм төкмөлүктү ушу мырза адамдар айтканын жактырам да. Анан негизи ал да Кудай берген дар да. Анан ошол мен ойлойм ушул бул дагы Кудайдын өзүнүн касиетин жөн эле ары чалпып бери кыла бербеш керек. Баякы касапчы ким сойсо дагы бул малды касапчы сойсу дегендей колуңан келгенин аткарыш керек. Бирок негизи бул төкмөлүктө аябай бир орду чоң бийик. Бул жөн эле агай айткандай жөн эле ырдап келе турган же үйрөнө турган өнөр эмес. Ошол себептен ар бир эле адам төкмөлүктү айта бербейт. Ошон үчүн бул аябай ушул өнөрдүн эң туу чокусунда турган ушу манасчылык, ушу төкмөлүк аябай бийик өнөр деп эсептейм да аябай. Биздин мына маегибизге телекөрүүчүлөрүбүз дагы кошулуп жатышат. Дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менде суроо бар да. Мына байкеме суроо берейин деп эле. Кече 2014 Кыргыз казак айтышында жакшы айтыш куруп кеттилер, байкелер көрүп отурдум телевизордон. Анан эми ошол казактар биздин кыргыздарды да чакырып ошол жерде кичине өнөр көргөзөбү деген ой менен чабылыптыр менен. Байке жакшы ырдады, ошол жерде жакшы сөздөрдү сүйлөп эме кылды. Байкеге терең ыраазычылык, ийгилик каалайт. Эми ошо Казакстанда да бир ушундай жакшы эмелер тап болот деген ойлор менен чалдым эле да. Өтө жакшы, рахмат ушул сиздин бизге каалооңузга. Анан кийин ошол менен бирге эле казак кыргыз менен ушул айтыш өнөрүн эч качан бөлүп кароого болбойт. Бул ата бабаларыбыз улантып келген улуу салт. Буюрса биздин казак агыйны туугандарыбыз ошол эле кечеги биздин айтышка катышкан акындар такайлы кыргыз жергебизге келип жүрөт. Алар кайра бизди Казакстанга көп чакырат. Бизде жакында буюрса мына ушул чоң айтыштан кийин, эл аралык айтыштан кийин мына Жалал Абадта биздин Рахматулла деген агабыз бар. Ошол чоң бир акыныбыз Жалал Абад жергесинде быйылкы Тобул улуу Токтогул акындын 150 жылдыгына карата, Барпапыздын 130 жылдыгына же болбосо биздин алардын эң устаты чоң Залкар Комузчу Ниязалы Комузчунун 160 жылдыгына арнап ушул Жалал Абадта дагы жакында ушул майдын этеги июндун башында бир чоң айтыш болгон турат. Ал жерге дагы мен угушумга караганда өтө канаты кеңир жайыла турган болуп турат. Теги Кытайдан бери Казакстандан дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен өзүмдүн жокмун бар экенин сизме туюктап мындай Урматтуу телекөрүүчү, сиздин азыркы көтөргөн маселеңиз абдан жакшы болуп атат, бирок эмнегедир бизге жакшы угулбай жатат. Сиз бир аздан кийин дагы кайра телефондук байланышка чыкканга аракет кылып көрүңүз. Анда эмесе биз азыр телекөрүүчүлөрүбүз байланышка чыкканга чейин ошо биздин телекөрсөтүүнүн, Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн архивинде Залкар акындардын айтышынан бир аз тасма даярдалган эле. Азыр ошого кезек берелик. 19 кылымдын аягы, 20 кылымдын башында кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы өркүндөп, анын ичинде өзгөчө эпикалык жанрдагы чыгармалар кыргыз элинин улуу талантын айгинелеген төкмөлүк өнөрдө өнүккөн. Кыргыздын актаңдай акындары айтыш өнөрү аркылуу өз чеберчиликтерин көрсөтүп, төкмөлүк өнөрдү даңктап, муундан муунга аздектеп сактап өткөрүп келишет. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын алтын фондунда актаңдай акындарыбыздын айтыштары сакталып келет. Туғанбайын ұғып тұр, көңілің маға бұрып тұр. Кеше Жалал Абад іштеп жүргенде, тоқтосын әкең өкөзді ершіп келдік бұл жерге. Ағалық қылып қамылған
Oşondan beri inisin, birgen iştep жүрүсүң. Men gelgende birinci, aytayınçı görgönüm. Birinci menin alıp gelgen, ustatım elen alım kul, menin Osman kulga bergenin. Oşonda tökpü degen osekem, oğusundan sözün tökkönün, kanday kılıp ötkönün, kanday kılıp eline, hangeme salıp ketkenin. Men aralap yürüp köp gördüm, Osman kul oğusunda jomoğu, karkıraday çuvagan, sözdüm barın kınagan, oğusunda gepteri de, antarçele depteri de, alkımına gelgende, ağayın tuğan elderge, kumga tüngen koğu, kumday kılıp kuyultup, ağayın tuğan elderdim kuban tıvırda berşele, aktangday tilin gerşelen, oy, birinci görgen tökmüm Osman kula, oşunda tökmelerdin görkele. Men bala gezde yaşımda, sözleri turat başımda. Birinci gelip yolukam jana korgol degen akınga. Karacan ele kaptagan, kançalık akın bolsa da kaşan aytıp da kaçpagan. Kanday günde bolsa da oğuzunda oyunda sözünde oy taktagan. Oşondan algam ülgünü menden oşonu menen maktanam. Canın o sekemle de bargamın, o min batan algamın. O devaytı o sekem erçitken biz deyvaldarın. Kim unutat oşondoy Osman kulgalık alım kulgalıktar daydon ardağın. Demi kalıktardın ordunda estege bolup turgan gesegin. Kaldaygan Kırgız Kazakta tolup turgan gesegin. Kaptagan жердin oşondup soğup turgan gesegin. Kazak Kırgız ekeldi gesege sorup turgan gesegin. Мына ушундай залкар акындарыбызды эскерип алгандан кийин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн өзөгүн да бир жолу эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүнкү биздин түз эфирдеги темабыз төкмөлүк өнөр тууралуу. Төкмөлүк элдик өнөрдүн туу чокусу деген темада маек куруп жатабыз. Бизге ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо 65 42 33 65 42 34 мына ушул телефондор аркылуу байланышка чыгыңыздар. Андан эмесе биз кеп кезегин андан ары улайлык. Абдывали мырза, айтсаңыз мына ушул төкмөлүк өнөр боюнча чоң сахнага эң алгачкы жолу качан чыктыңыз эле, атаандашыңыз ким болду эле, ошону эстесеңиз. Бул унутулбай турган күн болот негизинен. Мен ошол жаш кезимден атамдан талим тарбия алып, анан армиядан келгенден кийин эле ошо Ошто Ырысбай Абдыкадыров атындагы азыр облустук филармония. Ошол жерде иштеп жүрүп, анан 1991-жылы эл ырчысы СТБстин 60 жылдык тою болуп калды. Эстекем тоюнда азыркы эле ошол эл манасчысы Касманбетов Сапарбек аксакал менен. Андан кийинки жылы Ысак Барпиев деген чоң залкар 92-жылы чоң айтышта. Ошону менен бирге эле 93-жылы биздин азыр эле мына биздин устатыбыз Туганбай Абдиев менен айтышып, ошондой улуу устаттардын ошол ак батасын алып калдым да. Устаттар ошо сизди сүрөп турса керек ошо айтышып аткан учурда. Азыркы айтыш менен ал айтыштын менимче айырмачылыгы өтө чоң. Азыр кээде баягы жаштык кылып же курчтук кыла коюп атат балдарыбыз. Бирок ал устаттар бизде бир же каккан же бир башка деп неме алган көргөн жокпуз, бирок бизди канчалык деңгээл болсо дагы сүрөп отурганын көп байкадым да мен. Ошондой нерселерди дагы биз жаштарга ушу үйрөткүбүз келип, такай ошол нерселерди үйрөтөбүз. Эми ушул улуулар болуп калды. Улуулар болгондон кийин эле быйыл билесиз, ушул Тобулбулу Токтогул атабыздын 150 жылдык мааракеси белгиленип жатат жалпы кыргыз журтчулугунда. Анда ушул биздин кыргыздын залкары атанын уулу биздин Замирбек агайыбыз көп ырдап жүрөт. Анан эл ичинде азыр агырдалып жүрөт. Эшмамбет менен Токтогулдун ошо кездешүүсүнөн кичине үзүн ырдап берейин. Током Сибирден келгенден кийин Эшмамбет ырчы көпкө жолуга албай калат. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин экөөсү Бууракандын белинде жолугушуп калат. Ошондо Эшмамбеттин токомго карап ырдап турган жери.
Ha kaptaldın kumun yeşilet kayberendin don izibi. Kalp emes özü çın boldun gögüngü görgön tüşümdün kalp emes özü çın boldun. Aydalıp ketken Sibirgen oşa kadimki tokum tüzübi. Ha görüp geldin Sibirdi göp kayçı toku gebindi görgönüngö kuvanan gögadır toğdun elegen göp tuğan kırgız elindi. Görömbü dep jürüçelem sendey göngülдөş tuğan teňimdi. Sanabızda diledik sizdi salamat esen doy görүүgө. Sagınıp жүрgön tokomdun бүгүn salamata көрgөн günümdi. Talda bulbul uçkanda toko tappay kaldıktın özündü. Özübü tokom başkabın ağıyını tuğan karaçın ögümbü jedo tüşümbü. Елiri vırdap turgandan el tarkagan kumbardan eşendin gezir zarpından el ermegi bulbulday ergi uçtundu çınardan. Yese daman kutulup gelipsin toko ziyandan. Karmalıp başın kamaldı, kaygırıp çaçın ağardı, kalkından aman gördün mü kargaday жалgız tuğbalangda. Karacak cestangday kayranım tokum kabamda. Salamıman alik al sağını uğup duralık bulbuldan mukamilindi. Yerçitip jürgün artından tokon eşman betamindi yinindi. Dep Eşmanbet toktogондо tokondun жүzü muңайыңгы көрүнөт дейт. Ошондо Токтогул Eşmanbetти карап туруп muңайыңгы жооп берип турган жер экен. Sayragan bulbul tilim, zarlagan dobuş ünüm, salam aytıp görüşkün, geçe sayakta kalgan doy inimdi. Salbasın doy inim başkaga, menin zarlanı boy görgödey günümdi. Karacak tilimdi, kaygırgan dobuş ünümdi, kadırban inim suradın, benim kaygırı boy görgön doy günümdi. Kargaday bolgun altın baş kalın elden sürüldü. Kalayı kotuğan kalın jür, bugün kayta bira gördüm türümdi. Ekeli kızıl tilim, elirgen dobuş ünümdü. Eş adamga salbasın, benim elsizden jürgön günümdü. Akkarlı tonum elegen, ata jurtum kırgız el. Gindik kesip gir juğan, biçilemden öskön el. Kalkım seni gövoydup, ardayım kara gözden dön akkan sel. Men Sibirge ketkendi, Eşmanbet erçip jürgöndü. Bal elen, atağın çıkıp kalkınga, akın bolçu can elen. Ermeksiz elim kalbayt dep, esim desem de bar elen. Aytkanımday bolupsun, aylanıp şakka konupsun. Kalaganday bolupsun, kayrılıp oy şakka konupsun. Men sayraçu butaka konup kalgan ekensin. Bayladı boy ketken tokongdoy, Eşmanbet bolup bira kalgan ekensin. Buğlukkan eldin göңүлүн жазып kalgan ekensin. Men görgönden kançöyda aşıp kalgan ekensin. Altın jak jestangay ırçı bolgan ekensin. Kanday mınday ırçına kuçu bolgan ekensin. Al turgay jıyın top bolsoň azul sözüň çubatıba. Eşmanbet turçuda bolgan ekensin. Salamın alik alayın, sagındışıp görüşkün. Zamandaştın elektin ağayın, öksü bıylap azaptın. Ötkürdüm ömür dalayın, ay doğdu jatıp eldestip. Armadım boy jürekten ezildim,
Байлап берген манапқа бар беле қылған жазығым, Ешмамбет айтқан сөзіңе езіліп ой жүрек жашыдың. Елсізде дой жүріп өткөрдім, бір кестен өмірдің ажаштығы жалынды. Еліме келсең ашынды, езіліп жүрек арманым, башқаға кетіптір, башында сүйіп алғаным. Есің алсаң Ешмамбет, еліме неге барбадың, ұқпағансып Ешмамбет, ұялбай бүгін сұрайсың, ұлымды ой бөліп қалғаның. Қайғымды қайра жаңартыға, инем ұшуы қылғаны жардамы. Ушинтип эми кысканы ырдап бердим. Себеп дегенде убактыбызда тарыраак, анан буйруса бир тар чөйрөдө эмес, дагы кененирээк сиздерде шарт болот, дагы ырдап беребиз деген. Мына ушул сиздин төкмөлүк өнөрүңүздөн сырткары обончулуктагы өнөрүңүз бар экен да. Анан сиздин ошо ырларыңызды, кайсы ырларыңыз бар, анан аларды кимдер ырдап жүрөт, кайсы акындар менен иштешесиз дегендей ушу суроого жооп берсеңиз. Бул жакшы, ушул Кыргызда колуна комуз кармагандан кийин эле же болбосо өнөрлүү жаштарыбыздын бардыгы айрыкча ушул өнөр ээлерин жандап жүргөндөн кийин адамга сөзсүз жугуш болот экен дегендей, атам дагы өзү обончу эле. Ошону менен бирге Кыргыздын залкары Ырысбай Абдыкадыров агайдын да жанында жүрүп калдык. Ошол эле биздин Кыргыздын дагы бир белгилүү обончусу Токон Эшбаев менин устатым болот, ал киши дагы. Себеби биринчи алгачкы чоң сахнага, филармонияга келип, ошол кишинин колуна келгенбиз. Ошол обончулардын катарында жүрүп калып, анан Асанкалы Керимбаев агайлар, Ашыралы Айталиев деген атабыздын кандай обондору, ошолор таасири аркылуу обон чыгарып калдым. Мына биздин Кыргыздын белгилүү акындары Надырбек Алымбековдун сөзүндө жазылган обондорум бар. Буйруса азыр Кенже ырдап берет. Азада эжебиз менен Бегимкулова эжекебиз менен иштештик. Ал кишинин дагы сөзүндө жазылган обондорум бар. Андан башка дагы бир далай акындар менен иштешип атабыз. Обондор көп. Садык деген. Анда эмесе азыркы кезекти Кенжеге берелик анда. Кенже, сиз Абдыбай Акимбековдун кайсы ырын ырдап жүрөсүз? Агайдын мен ким менен деген чыгармасын ырдап жүрөм. Биринчи укканда эле жаккан ар бир адамга мындай уккулукту да. Анан өзү мен аябай таң калгам, ушундай акын киши ушунчалык обон жазса деп. Анан жеңилдир уккулукту ушул чыгарманы ырдап берейин анда. Tala gül menen öksütüp жүрөк турганда көңүлдөр ай көңүлдөр ысык ким менен көңүлдөр ай көңүлдөр ысык ким менен таза дил менен оңолбойт дили кирдеген жалыны бойго батпаган жаш курак сүйкүм ким менен жаш курак сүйкүм ким менен жаштыктын жазы гүл менен жаштыкты кимдер сүрмөгөн жылдыздай жанган өмүрдүн жыргалын kimder bilmegen jırgalın kimder bilmegen
бактылуу болсоң ким менен, бактылуу болсоң ким менен. Үнүңүзгө баракелди. Мына ырдын обону менен сөзү аябай күчтүү болсо, аткаруучу күчтүү болсо, кандай жакшынакай угулат кулакка. Эң жакшы. Талантыңызга баракелди, кенже. Кийинки сөздү Абдубали сизге берсем, негизи ушул бизге да убактыбыз да соңуна чыгып баратат. Негизи төкмөлүк өнөргө келгени кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Төкмөлүк өнөргө келгенде баягы биз чоң айтыштарга катышып келдик. Ана төкмөлүк өнөргө келгенде ушул мен жанагы Актаңдай акындар ордосун уюштуруп, жалаң ушул эл аралык айтыштарды, республикалык, областтар аралык айтыштарды ушу бийик деңгээлге алып чыгалдык десем жаңылбайм. Анан ушул мына биздин бир эле кыргыз жерибиз эмес, биздин канатташ казак элинде айтыштарга катышып келдим. Өзөктөш өзбек элибизде, ошону менен бирге эле Кытай жергесинде дагы ушул айтыштарга барып катышып келдим. Кыргыз жергесинде баягы биз чоң байгелүү орундарга эмес, жалаң ошо кызыктыруучу сыйлыктарга арызып келебиз. Өзбекстанда Ташкент шаарында эл аралык айтыш болуп, казак, кыргыз, Өзбекстандагы ошо казактар менен айтыш болуп, ошол мезгилде биринчи орун алган учурларым, экинчи орун алган учурлар болду. Казакстанга барып дагы ошол жакшы байгелүү орундарды алып келген учурлар болуп келатат. Анан эми максат биздики бул баягы байгелүү эмес, ушул элдин жакшы алкоосуна арзуу да. Анда эмесе сиздин аткарыңызда Жашай бер кыргызым деген ырды угалык. Жакшы болот. Эми бул чыгарма ушул биздин кыргыздын залкары Байдылда Сарногоевдун сөзүнө жазылган. Өзүмдүн атам Буркан Акимбековдун обону мен аткарып берейин, кыргыз элибизде жалаң жакшылыктар болсун анда. Kırgızım bütbesirimsin, kıyarbaz kızıl tuğumsun. Sancağın çakan bolsa da sapatın benim ulusun. Sancağın çakan bolsa da sapatın benim ulusun. Dosunga todoy bel bolup toңдурган кышта жылуусун. Касыңа кайраң эргиз кадимки түндүк уюсун. Elden biz uşul jerdegi tegesem sagan emledim. Manasta epos jaratkan aytçı var beken sende eldegi. Manasta epos jaratkan aytçı var beken sende eldegi. Tüveli göçmez nur bolup, tüvelük bitmez ır bolup. Eskirip eski kılımday, kırgızım Jaşay ber жаңы жыл bolup. Eskirip eski kılımday, kırgızım Jaşay ber жаңы жыл bolup.
рахмат. Ошол биздин ошол бүгүнкү көрсөтүүнүн жыйынтыгы катары ошол сизден мындай суроо берсем да, ошо сиз ошо биздин билишибизге караганда ЛТР элдик каналында дагы ошо төкмөчүлүк боюнча көрсөтүү алып барып жүрөсүз. Ушу боюнча кыскача айтып берсеңиз. Бул ушул ЛТР элдик каналында аяк биягы 15 жыл болуп калды. Ушул Актаңдай деген теле көрсөтүү бар. Жалаң ушул төкмөлүк, манас айтуу, дастан айткан. Түз эфирдеги көрсөтүү. Түз эфирде биздин телегөпүрө аркылуу дагы чыгып келе атат. Жалаң өнөрдү көтөрөлү деген ушул максатта да. Мына буйруса биздин канчалаган залкарлар ушул Актаңдайдын казынасында бар. Ошол эле Ашырал атабыз, ошол эле Тууганбай атабыз, ушул азыркы биздин залкарлардын баардыгы быйыл айрыкча ушул жалаң Тобулбулу Токтогул атабыздын, Жеңизоктун, Нурмолдонун, Молдонияз акындардын ушу чыгармачылыгына көп кайрылдык да. Эл үчүн ушул кызмат кылып келе атабыз. Кенже, мына азыр ушул көрсөтүүгө келип, мына жакшынакай ырды аткарып бердиңиз. Негизи эле эл журтуңузга эмне деген каалоо тилектерди айтып аталыңыз? Негизи мен кыргыз элиме айтып элем, ушул кандай болгон күнү дагы ушул духовный байлык деп коет. Ошол нерсени кыргыз элиме каалайм. Өнөргө бай болушсун, тынччылык болсун, аман болушсун. Ушундай өнөрдү аздектеп, ар дайым биз сиздер мененбиз. Абдыбай айтсаңыз, алдыңыздарда дагы ошо кандай максаттарды ишке ашса деп ойлоп турасыз? Биздин ушул алдыбызга төкмөчүлүк өнөр боюнча. Төкмөлүк өнөр боюнча Ош шаарында ушул Токтосун Тыныбеков атындагы жаш акындардын мектебин ачканбыз. Жаман эмес. Жалпы эле кыргыз журтчулугубузда ушул өнөрдү бийик деңгээлде көтөрүп алсак деген максат бар. Алдында дагы бир жакында эле ушул биздин Кадамжай жергесинде акындардын айтышын өткөрүп келдик. Элге бекер коюп, буйруса мына ушул барышыбызда май ичи биз дагы ошол өнөрдү өрчүтүү боюнча Актаңдай, Жестаңдай акындар, жаш акындарды бириктирип, Баткен, Сүлүктү, Лейлек жергесинде ушул акындардын айтышын өткөргөн жатабыз. Ушул максатыбыз бар. Анан ушул жанагы обондорду дагы элге тартуулоодо дагы бир чыгармачыл адамдар менен иштеп атабыз. Азыр Кенже Ырдапберди, андан тышкары кыргыздын залкар ырчысы десек жаңылбайбыз. Бир Чыгаан эжекебиз, кыргыз эл артисти Шакыр эжем ырдап жүрөт. Сиздин ырларыңызды. Мен ырларымды ошол менен Агайдан бирге. бир нерсе айтып коеюн. Агайдын жаңы ыры чыгып атат азыр. Өмүр булагы деген. Ошол Кудай буйрса ошол чыгарманы азыр эми буйрса эми биштегене жатабыз. Сиздин аткарыңызда окуп кала турбайсыз, Кудай буйрса. Кутман ырдап жүрөт дегендей ушул. Анда эмесе Атай Огонбаевдин ой булбулуна кезек берелик. Жакшы анда. Oy bul geline basıp atırladı vav. Sen bul gelişken şu paramı dönür vav. Gelişken beni ne saldın ha, sen bul gel ama fondun dönür vav. Oy Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен бирге төкмөлүк элдик өнөрдүн туу чокусу деген темада төкмөлүк өнөр тууралуу сөз кылдык. Биздин бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүзгө төкмө акын жана обончу Актаңдай акындар ордосунун негиздөөчүсү Абдыбали Акимбеков жана эл шайырлар тобунун ырчысы Кенже Көбөковалар мейманда болушту. Кайрадан туура бир жумадан кийин шаршемби күнү дал ушул түз эфирден жолугушканга чейин аманчылыкта болуңуздар.